Коомдук жайда чоочун кызга кол көтөрдү деп шектелген адам Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 28 майда милицияга 12-Кичи районунда түнкү саат 3:20 чамасында бейтаныш кишинин зомбулугуна эч бир себепсиз кабылгандыгын айткан кыздан арыз түшкөн. Факт каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси эн баштыктын негизинде кылмыш иши козголгон. Октябрь райондук милициясынын ыкчам кызматкерлери кылмышка шектүү катары 40 жаштагы адамды кармап камакка алышкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда 2000ге жакын шаар кыштактардагы соода түйүндөрүндө көзөмөл кассалык аппарат киргизиле тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал 31 майда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып айтты. Жапаров кассалык аппараттарды киргизүү салык тармагындагы коррупцияны азайтууга өбөлгө болуп жаткандыгын кошумчалады. Бир эле чек деген механизм менен бир жагынан эл алган айлыгын кайда жумшап жаткандыгын көрөбүз. Экинчиден, ишкерлердин ак ниет экендиги ачылат. Тартип ушинтип башталат. Чектер менен далай сырлар ачылып, ишкерлер бир топ салыктардан качып жүргөнү ачыкка чыгат. Чек талап кылуу менен ишкерлерди жумшак тартипке чакырабыз, деди Жапаров. Буга чейин дагы бир катар ири базарларда иштеген соодагерлер буга карата нааразычылыгын билдирип, митинг-пикеттерди өткөргөн. Алар ККМ колдонсо товарларды кымбаттатууга мажбур болоорун айтышкан. 30 майда өкмөт үйүнүн алдында жүздөй ишкер көзөмөл кассалык аппарат колдонууга каршы акцияга чыккан. Ушундай эле акция Таласта да өткөн. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын типографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Бишкекте өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта 25-30 май күндөрү өткөн жолугушуу достук жана өз ара түшүнүү маанайда болгондугу айтылат. Жумушчу топтордун келерки жолугушуусу Тажикстандын аймагында өтө турган болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Фейсбуктагы расмий баракчасына Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталгандыгын билдирсе, 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфана районундагы сапарында аны ырастаган.